Саламатсыңар балдар. Мен Нышанов мектеп гимназиясынын 3А классында окуйм. Аты жөнүм Абизбаитова Мария. Шамалдан белек. Караңгы түн. Күр, чарт, чурт. Күн күркүрөп, чагылган чартылдап, каттуу шамал башталды. Дуулдаган каттуу шамал бактарактын бутактарын сындырып, жерде жаткан буюмдарды асманга көтөрдү. Тарс, карс, курс. Коркок аю Коенектин үйүнө кире качты. Мен коркуп жатам, деди ал. Коркпо, бир аздан кийин шамал басылат, деп Коенек калтырап коркуп кирген аюну соротту. Таң атты. Аларга кирпи келип, эшикти кагып, мындай деди. Карагылачы, кечээки түнкү шамал учуруп келген го. Коенек менен аю көздөрүн ушалап карашса, короодо чоң жоолук, топ, сабиз, бейсбол таягы, ашкабак, помидор ар кайсы жакта чачылып жаткан экен. 3 дос буюмдарды чогултушту. Булар кайдан учуп келди экен? Деп кирпи таң калды. Буларды эмне кылабыз? Деп сурады аю. Үчөөбүз бөлүшүп алалы, деди кирпи. Келгиле, ар бирибиз өзүбүзгө жаккан түстөгү буюмду алалы. Мен кызгылт сабиз менен ашкабакты алам, деди кирпи. А мен болсо өзүмдүн көзүмө окшош кызыл жоолук менен помидорду алам, деди Коенек. Анда мага сары топ менен бейсбол таяк калат экен да. Мен негизи сары түстү жактыра бербейм, деп аю капалана түштү. Анда келгиле, сырткы түзүлүшүнө жараша бөлөлү. Мен сүйрү форманы жактырам, деди Коен. Мен болсо тегеректи жакшы көрөм, деди кирпи. А мен болсо 4 бурчтуу форманы жактырам, деди аю. Ошентип сүйрү сабиз менен бейсбол таягын Коенек алды. Тоголок топ, ашкабак менен помидорду кирпи алды. 4 бурчтуу жоолукту аю алды. Балдар, келгиле, топ ойнойлу, деди кирпи сары топту тоголотуп. Ура! Абдан кызыктуу оюн болот. Үчөө топ менен ойноп жатышканда аю. Менин кардым ачты, деди. Менин да кардым ачты. Менин да дешти кирпи менен Коенек. Ошол замат 3 доско жакшы ой келди. О, эң сонун! 3 дос буюмдарды кайрадан чогултуп, жей турганды өзүнчө жана жебей турганды өзүнчө бөлүштүрүштү. Жей тургандар помидор, сабиз, ашкабак. Ал эми жебей тургандар топ, жоолук жана бейсбол таягы. 3 дос казанга помидорду, сабизди, ашкабакты салышты. Сорпо буркулдап кайнап, даамды жыт буркурады. Кур, деп 3 достун ичи курулдап жатты. Мына эми сорпо дабышты. Шор, маймаң, култ, деп тамак жей башташты. Үч дос короодогу көк чөпкө жатып эс алмай болушту. Көк асман бир да булутсуз. Чайытты ачык эле. Көзүм күндөн уялып, карай албай жатам, деди аю көзүн чүрүштүрүп. Күндүн нурун калкалаган булут болсо, кандай жакшы болот эле, деди Коен көзүн кулагы менен жаап. Келгиле, шамал учуруп келген жоолук менен күндөн калкаланабыз, деди кирпи. Туура айтат кирпи досубуз, дешти Коенек менен аю башын ийкеп. 3 дос бактын бутактарын терип келип, тигинен орнотуп, жоолук менен үстүн жаап, чатыр жасап алышты. Күндөн калкаланган чатырдын ичи жылуу эле. Аю үргүлөп жатып, тез эле уктап калды. Коен менен кирпи аюга жөлөнгөн боюнча уйкуга киришти. Достор тынч жана бейпил эс алышты. Майпаң мамалак, тез жардам аптечкасы.
Бул китеп Майпаң Мамалак, тез жардам аптечкасы. Авторлору Пьер Винтерс, Эстер Лекан. Бул китепти чыгарганга бул авторлорго рахмат. Бул китептен мен көптөгөн пайдалуу нерселерди үйрөндүм. Бул Майпаң Мамалак. Ал өзүнүн аптечкасы менен башка адамдарды дарылайт. Адамдар ооруп калса, бул дарылайт. Бул Лора жана Амир. Бул медицинский спирт. Бул микробторду киргизбей турат. Бул антисептик. Дайыма бирөөнү дарылап атканда антисептикти колго себиш керек. Бул зеленка. Бул этти катырып, этти өз ордуна келтирет. Бул йод. Йод канды токтотот. Бул пластыр. Пластырды пактаны коюп, үстүнөн жаап койсо, микробтор кирбей, таза туруп сакаят. Бирок буну алмаштырып туруш керек. Бул маска. Масканы дайыма башка адамдар дарылап атканда тагыныш керек. Бул пакта. Пакта менен спиртти, зеленка, йодторду кылып, кесилип кеткен этке коет. Бул бинт. Биздин бүзөрүбүз чоң кесилип кетсе, бинт менен ооросо болот. Бул кайчы. Кайчы менен пластыр, бинттерди кыркат. Бул градусник. Градусник менен температураны өлчөйт. 36дан ашып кетсе, анда адамдын башы ооруйт жана температурасы жогору чыгып кеткенди билдирет. Мен дагы чоңойгондо ушул Майпаң Мамалакка окшоп башка адамдарды дарылагым келет. Дайыма ар бир үй бүлөдө ушундай аптечка болуш керек. Мындан тышкары дагы башка баш оорунун жана башка дарылардын да дарысы бар. Бул менин аптечкам. Адам жарадар болуп калганда 103 номерине кайрылуусу зарыл.